хотите машину оставить? Здесь не отстойник для машин, для такси. В смысле? Вы не оставляете здесь машину. Почему? Ну потому что. Ну почему? А потому что двор не для вас сделали, не для того, чтобы стояли здесь такси. А такси это как отдельный вид машины, что ли? Да. Ставьте на свои, где у вас там стоянки, где хотите. Здесь не надо ставить машину. А где тут шлагбаум? Шлагбаума здесь нету, но специально люди собирались во дворе, делали здесь площадку, чтобы могли те, кто здесь живут, парковаться. Не для вас. Мало того, что вы здесь снимаете, так вы еще и машинами двор заставляете. А те, кто приезжают, живут здесь, смотри, не могут поставить. Не надо со мной перерекаться. Вы какую квартиру снимаете? Куда мне ставить машину? Ставьте там, за домом есть стоянка гостевая. Пожалуйста, там ставьте, там всегда полно места. Не надо здесь отстойник. Полный двор заполонили. Вы какую квартиру снимаете? Тут две машины стоят. Какую квартиру вы снимаете? Я спрашиваю, я поговорю с хозяином. Ну, поговорите. Поговорю. Какую квартиру вы снимаете? Какая вам разница? Вы мне не хамите. Я вам не хамлю. Я сейчас полицию вызову. Вызывайте, и все. пожалуйста. Вызывайте, пожалуйста. Я что-то нарушаю, что ли? Да. Что? Потому что во дворах машины, такси не ставят. Вам закон показать? Вам закон показать, в следующий раз вызывайте эвакуатор и... Вам закон показать? Да, я все знаю. Ну, а чего вы тогда хамите-то? Где написано, что машина... Закон есть, такси во дворах не ставить. Да, я вас понял. Вы у Кочубея снимаете? Ушинтип анан жумушка жаңы эле чыгайын деп атканда ушинтип адамдар настроениянын баарын өлтүрүшөт да. Самый важный нерсе эртең менен эмес, деги эле вообще жумушка чыгып атканда мындай жакшы настроение менен чыгыш керек да буга. А то целый день иштегенде биринчи эле заказдан настроениең өлүп калса, же могу ушуга окшогон адамдар настроениең бузуп койсо, анан клиенттердин баары менен чокчоңдошуп жүрө бересиң да. Алардан жинин чыгарып. Азыр жигиттер, түрдүрмө жок. Мен метро Дубровкага келдим. Ошол жерде кыргыздардын магазини бар экен. Ошол жерге кирип, жайнамаз алып, ичинде болгон товарларын силерге да бир сыйра көрсөтүп, анан кайра чыгам. Анан продолжениясын дальше көрөбүз. Жигиттер, метро Дубровка, экинчи выходтан чыгасыңар да. Чыккандан кийин эле центр электроники деп турат, көргөнүңөрбү? Центр электроникаден киресиңер. Эшикти ачып туруп. Ошенде YouTube'da да бар, Instagram'da да бар экен, TikTok'та да бар экен. Монтип солду карасаңар, мондай таптан-така болгон бала турат. Салам алейкум. Салам алейкум, урматтуу мекендештер. Биздин Дубровкада исламский магазин бар. Кыш келип суук түштү. Десолукка керектүү бүт дары-дармектер бар, натуральный. Магазинге келип алып кеткиле, доставкалар бар. Шоп, элдин баары билген немебиз бар бизде, күч ала менен теке бар. Суук өткөндөргө кыш келип атат, уже суук кирип атат. Таксиде иштеп жүргөн байке эле баягы туалетке бат-бат барып атсаңар, парковка проблема болуп атса, суук өткөн, простатит болуп атсаңар. Ошого теке бар. Дар чөптөр менен балдан жасалган. Өзүңөр билесиздер, күчтүүсүнөн оригинал печати али көрдүк го. Күнүнө бир малдан ичип койсоңор, ошо простатит, геморрой, белиңиз, мойнуңуз ооруган болсо же кандай? Кечинде тамактан кийин эле чайный ложка менен эле мындай өзүн эле жеп коет, болду. Бал жегендей эле? Бал жегендей эле. Ичи мындай болот, кою болот, көрсөтпү, дары чөптөр менен. Ушундай болот. Все. Уктуңар жигиттер. Теке названиясы. Ооба. Анан мондай жаш балдарга эмелери бар бизде, витаминдери бар. Аппетитин ачып, балалар иммунитети слабый болуп аткан болсо, телефон чулап, аппетити жок болуп атса, тамак жегиси келип аткан болсо, полный комплексный витаминдер бар могу жерде. Балдарга памятine, зрениясына, активный да окуат, ошо алып берип койгула бир сыра профилактикага да, иммунитетине да. Анан бизде немелер бар, чач өстүрө турган мындай ненаксил деген жидкичтер бар. 40 жаштагы байкелерге экен да го? Чачка, сакалга, жаштар сакал өсүрөм деп аткандарга, кээ бир жерине чыгып, кээ бир жерине чыкпай калгандарга 5%, 10% алып, результат бүт барыңкы жакшы, полный коет. Кээ биркилер 1 флакондон чыгат, кээ биркилер 2 флакондон чыгат.
Ондай сакал коюп алышат, болсо чачын чыгарып алат, чач түшүп калгандарга. Эми бул ошондо канча убакыт колдонуш керек? Муну где-то 1 ай колдоносуз. 1 ай, Ошондо бир флакон жетеби 1 айга? Бир флакон где-то бир 25 күн, 30 күн примерно плюс-минус ушундай болот. Кээ бир адамдарга бир флакондон нормально болуп калган болуп чыгып калат, кээ биркилерине ичине суураак болуп калат. Смотря өзүңөрдүн немеңерге карайсыңар да. Организмге жараша экен да. Организм деле эми өзүңөр баягы кебетеңер жакса болду ошол жерде токтоп калсаң. Анан бизде хит болуп аткан мондай пластырлар бар, көбү билет муну, көбү көрүшкөн. Бул пластыр 400 рубль турат, ичинде 10 штук 5 пара. Ошондо 5 күн койсоңор 2 бутка. Бели ооруган болсо белге да койсоңор болот. Бул мындай да, видеосун көрсөтмөмүнбү. Ичинде прям видеодо иштейт да. Шлак, варикоз. Ну, токсичный шлактар түтүн чаң жүрүп жүрөт, ошол бүт баары сорот. Мондай болуп эртең капкара болуп калат. Пластиринди чаптайт экенсиң, ошо сороп аткандан бар. Пластир чаптап коебуз, эртең былсылдап капкара болуп калат. Жеңил да уктайт, кичине ушундай чаптап коебуз, ушундай болуп капкара болуп калат. Таза абада уктагандай сонун болуп, жеңилдеп сонун болуп каласың. Укмуш жигиттер. Уйкуда бат бышып, сергек болуп эртең тура албай кыйналып аткандарга эч дене иштегендерге жаман керектүү экен мына названиясы. Мынакей пластир дейм. 400 рубль экен. 2 күн энергетик ичпей койсоңор ушуну аласыңар, бул ништяк. Дальше. Анан бизде эмелер бар. Ошо баягы заболевание кожи, кожага жаралар, кызыл точкалар чыгып аткан болсо, өгүрлөр чыгып аткан болсо. Как раз менин бетиме да бул. Псориозго ушундай ал эмнеден чыгат, ал кандай вирус бар, кан составы бузулуп кеткен. Ошондой бизде мондай индийский широп бар, кандагы вирустарды тазалай турган. Эффекти аябай күчтүү. Эме күнүнө бир малдан ичесиңер, кан тазалап, кайра кызыл точка болуп же жара болуп калган, чыгып кожанын бузган жерлерди кайра восстановление кылат. Ордуна келтирип коет. Кызыл точканы вообще жок кылып тастат. Ошону канча ичиш керек? 2 флакон. Кээ бир эле флакондон тазаланып калат. Бул общий комплексный кетет да. Ошо жараларга, кызыл точкаларга, пута, грибокторго бүт баарына. Кайра кожаны восстановление мурдагы абалын алып келип коет. Анан ошо бизде могу черный тмин бар. Черный тмин издеп жүрө бергендер мага келе бересиздер. Майы да бар, капсуласы да бар. Могу черный тмин капсуласы бар, 700 рубль турат. Ичинде 150 капсула. Күнүнө 2 малдан иче бересиң. Черный тмин баары эле билет, өлүмдөн башка бар нерсеге шифа. Куранда да жазылган, иммунитет көтөрөм деп туруп ичип койсоңор да болот. Омега 3 дагы бар памятке. Анан ошо бизде мондай жана мен айттым го, банкалар бар. Полный гайморитке, сигарет чыта албай аткандарга, алкоголь чыта албай аткандарга деген да. Давленияга, гайморитте сук ичип гайморит күчөп аткандарга бар, геморроиддук бар, сахарный диабеттик бар. Бүт баары бар. Азыр ол жерде толук эмес, анан товар алып келем 1-2 күндө. Кимдин эмне оорусу бар болсо бүт баары бар прям. Керектүүлөр. Мына жигиттер, тамеки таштай албай атсаңар, тамекиге бар экен, гайморитке бар экен. Иш кылса иммунитетти көтөрчү бүт дарылар бар экен бул жакта. Анан эжелерге, айымдарга, байкелерге, лишний вес набрать этип алгандарга арыктай турган капсулалар бар, кыласаңар. Аппетитти болуп кала турган, анан кийин организмди очищать этип, шлактар чыгара турган мондай чайлар бар. Вес чыктайсыңар. Бир болоду дене 7-8 килограмм вес чыктайсыңар. Жакшы чыктасаңар 15 килограммга чейин чыктайсыңар. Аппетитиңиз болуп калат. Побочный эффекти жок, иче бересиздер полный, зыяны да жок. Анан өмүр бою семире албай, арык болуп жүргөн ичинде курт барларга. Сен мага намекать этип окшойсуң. Жок, сизге эмес. Сиз дагы ичип койушуңуз керек. Мен алып барып, семире албай кыйналып жүрүм да мен. Ондай немелер бар бизде, капсулалар бар. Индонезияныкы. Аппетитти ачып берет, тамак жеген калорияңыз, витамин бүт бар өзүгө кетет. Биринчи курту чүрүп, болсо курту жок болгон болсо мындай ичип койсоңар 20 капсула, 60 капсула. Болоду дене 7-8 килограмм вес набрать этсеңер, колго, бетке, моюнга бүт равноправно бүт баарына кетет да. В основном товарлар ушу, анан өтө көп нерселер бар, өтө варианттарыбыз бар. Ошо келип ким эмне оорусу бар болсо сурай берсеңер болот. Анан мондай спрейлер бар ошо. Бул шугаринг депиляция сыяктуу. Мондай чачып коесуңар түптөргө. Пена болуп чыгат, бул 7-8 мүнөттөн мондай артсаңыз пена таптаза болуп түшүрүп коет. Где-то бир 60-70% чыгат, кайра бир 30% чыкпай калат. Ушундан 3-4 жолу кайра чачсаңар түп чыкпай калат. Азая берет экен да бул. Таптаза болуп тазалап коет 7 мүнөттө. Бритодан караганда ошо сонун да. Баасы да кымбат эмес. Анан фут жыттанганга, колтук жыттанганга, потага дезодоранттар бар. Кымбаттуу мекенештер, кимдин суставтары ооруп, жана связка болгон жерде могу
сусактарда жидкость болот, ошо жидкость азайып калып сустактар ооруп, могу сөктөр ооруп аткандарга бизде мондай монталин деген капсула бар, мажы да бар бунун. Жаш чоң байке эжелерге могу сустактар атаңыздардын апаңыздар сустактар ооруп аткан болсо, могу ичинде 40 капсула ушуну алып берип койгула, ошо сонун эффекти да аябай күчтүү. Кыйналып аткандарга. А могу кимден кимдин чачы түшүп аткан болсо, бул жакта эми суу душтагы суу таза эмес го, хлор бар в основном. Чачы төгүлүп ваннайга киргенде чачы түшүп аткан болсо, могу против выпадения волос тычап деген шампунь бар. Ушуну алып иштеткиле токтотот, мен да ушу менен жуйм. А мондай бизде неме бар, крем бар. Дактарды кетирет. Туаса дакты, сепкилде кийин пайда болуп калган дактарды жок кылып салат. Буга төрөттөн кийинкилерге жакшы экен да. Төрөттөн кийинки дакка, ошо дактын бүт бардык түрүнө. Эффекттер жакшы, отуздар да барыңкы жакшы, бүт алып кетип рахматын айтып атышат, кайра келип сурап атышат. Эркек кишилер бизде мужской жактан көп нерселер бар. Номериме чалып сурай берсеңиз болот, WhatsApp'та бар. Аял кишилерге тиешелүү да көп нерселер бар, аябай. Аял киши деле бар магазинде. Номерден чалып сурасаңар, берем, сүйлөшүп, сурай бересиңер. Бардыгын көрдүңүздөр, уктуңуздар. Деги эле ден соолукка байланыштуу бардык дары-дармектер бар экен. Иммунитетиңер түшүп кетсе, иммунитет көтөргөнгө, гайморитке, бел ооруга, же болбосо тамеки таштай албай жүрсөңөр, чач өстүрө албай атсаңар, же сакал өстүрөм деп көптөн бери эңсеп жүрсөңөр, же болбосо ошол эле нерселер силерге көптүк кылып атса, чач алган, сакал алган машинкалар бар экен. Жай намаз, Куран китептер. Иши кылса баштан баштап бутка чейинки бардык дары-дармектер бар экен. Адресин жазып койдум. Метро Дубровка, 2-выход. Төмөндөгү номерлерге чалсаңар, Даниэль деген бала өзү жооп берип, консультация кылып, видео звонок менен деле чала бериңиздер. Ошол жерден эгерде Метро Дубровкага келе албайм десеңер, телефондон бүт баарын сүйлөшүп, керектүү нерсеңерди доставка кылып үйүңөргө чейин алып барып берет. Анан кийин Аргендин каналынан келдим десеңер, скидка болот. Иә. Мындай жакта жок эле. Красногорск па, Авангардная улица дом есть? Авангардная улица. Кайсы район? Водный стадион, Авангардная 10. Жок, силерге туура эмес берип коюптур. Жок, жана эле көрсөттү го. Жал мени машинаны көрсөттү, адрести уточнить этип. Адреси деле Авангардная 10 деп сага көрсөтүп атты го. Окусаңыз. Водный стадион, Авангардная 10 деп бербедиби сага? Жо, алды жинде эмне деп жазылып турат? Красноярский вообще андай жазылбагандай. Ошол чакырганы үчүн Авангардная 10 деди. Ооба дедим, Авангард. Красногорскпу деп силерден бир жолу сурадым, анан тиги эжекеден бир жолу сурадым. Ооба, Авангардная дедим. Ошо, мен ал жакта деле Авангардная 10 деп жазылып турбайбы, туурабы? Красноярский болуп турат. Красногорск деп турат. Мен тиги эжеден да сурадым, Красногорск. Биринчилер келгенде Красногорскко дедимби? Силер жок деп кетип калдыңар. Мен жок, Авангардная. Ооба, анан тиги эже келип телефон көрсөттү мага. Мына сен Авангардная 10го чакырган, мына сен профилиң турат деген. Ооба, Авангардная 10 Красногорск десем, ооба деди. Красноярский эмес, Авангардная ушу айттым, башка жакка кетип атат. 27. Канча болду? 912. Ошончо болуп кетти.